Рахмат Чыныбек эми бетте азыр көп депутаттар жазылды да, ошон үчүн так болуш үчүн биз комитеттин сунушунда айтсак, ошондо суроо азаят да. Бул мыйзам долбоору, урматтуу депутаттар, эки комитет концепциясы колдоо боюнча чечим берген. Бюджет жана финанс комитетте биз колдодук. Себеби Кыргыз өкмөтүнө мыйзам долбоорунда корутунду келип түшкөн. Анда мыйзам долбоорунда аныкталган шарттарды, карыздарды реструктуризациялоо максатсыз деп айтылат да. Себеби дегенде мыйзам долбоору аныкталган шартта кабыл алсак, анда бюджет 436 миллион 800 миң сом жоготууга дуушар болот. Ошол эле мезгилде Кыргыз өкмөтү автотранспорт ишканаларына мамлекеттик кошумча колдоо көрсөтүү максатында кредиттик каражаттардын төлөө мөөнөттөрүн узартуу, пайыздык чендерди кайрадан карап чыгуу жана мурда кошуп эсептелген пайыздарды жана айыптарды эсептен чыгаруу жолу менен реструктуризациялоо мүмкүндүгүн кароону сунуштап жатат. Мындай сунуш менен мыйзамдын демилгеси да макул. Туура Шейшенкулович? Ошондуктан биз токтомдуу долбоорун сунуштап жатабыз, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 1 айлык мөөнөттө бул процесстин бардык катышуучу тараптарын жоопкерчилигин жогорулатуу максатында карызкор ишканалар менен бирдикте алардын финансылык абалын эске алуу менен негизги карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу, айыптарды жана тутумдарды төмөндөтүү же эсептен чыгаруу боюнча бул мыйзам долбооруна тиркеме түрүндө макулдашылган тизмесин аныктап киргизүүнү, себеби дегенде карыз ишканаларынын катарында банкрот болгондору жана жок деп эсептелгендери бар экен да. Айрым ишканаларга карата бул маселе боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат экен. Андан тышкары күйүп кеткен автобустар болгон, алардын эсептен чыгарууну караш керек. Биринчи окуудан концепциясын колдой берсек, Чыныбек Акынович, анан өкмөткө тапшырма берсек, так аныктагандан кийин бул негизги карызды, бул концепциясында карыз жоюлат деген, кийинкисинде бул баягы пения штрафтары да. Себеби мамлекет тарабынан бул автобазаларды колдобосок, азыркы чоң автобазалар кыйналып атат да. Мына баяндамачы айтып кетти, доллордун курсу ошондо 9 сом тегерек болсо, азыр мына 70 сомго чыкты да. А сом менен эсептегенде 2,5 миллион сомдук автобустар азыр 250 миллион сомго чыгып кетип атат. Ошон үчүн баягы ишканалар өтө кыйналып атат да. Негизги карыз калат, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн концепциясыны көп талкууга албай эле колдоп берсек, экинчи окууда анан баарын өзгөртүп келет эле да. Рахмат. Рахмат Чыныбек Акынович. Бир токтомду өзгөртүш, төрөган резерв фондунун баягы жобосуну бекитип тууралуу баягы Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси кабыл алдык да. 1 январдан ишке кирди. Ошон үчүн сиздин фондду шайкеш келтирүүчү могу токтом долбооруну өзгөртүп берүүңүздөрү менен суранат элем да. Күн тартибине киргизели. Күн тартибине